Бардык чет өлкөлөрдөн келгендер жана алар менен байланышта болгондор жарандык жоопкерчиликти сезип, коронавирус инфекциясы боюнча тиешелүү текшерүүдөн өтүү үчүн мамлекеттик органдарга билдириши керек. Мындай кайрылуусун президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик органдардын жетекчилеринин өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Бишкек шаарынын мэринин катышуусунда чакан курамдагы коопсуздук кеңешинин жыйынында жасады. Коопсуздук кеңешинин жыйынында Кыргызстандын аймагына коронавирус инфекциясынын мындан ары жайылып кетүүсүнө жол бербөө боюнча кошумча чаралар талкууланды. Мамлекет башчысы учурда бардыгы жарандык жоопкерчиликти биринчи орунга коюп, тартипти бекем кармоо керектигин белгиледи. Бул ар бир адамдын жеке иши эмес, бул улуттун саламаттыгына таасир этүүчү маселе. Кайдыгерлик менен мамиле кылып, илдет мага же менин үйүмө келбейт деп ойлобош керек. Дүйнөлүк кырдаалды көрүп жатасыңар, ар бир үйгө, ар бир жаранга тиешелүү болушу мүмкүн. Ошондуктан ар ким өзү, балдары жана жакындары үчүн гана эмес, жалпы коомдун саламаттыгы үчүн да жоопкер. Биринчи кезекте тартипти жарандык жоопкерчиликти сактоо абзел деп баса белгиледи президент. Сооронбай Жээнбеков тартипти сактабаган айрым өлкөлөрдө кырдаал курчуп, илдетке каршы күрөшүү абдан татаалдашып кеткенин, ал эми тартипти өзгөчө бекем сактаган коңшу Кытайда кырдаал акырында басаңдап баратканын кошумчалады. Ошондуктан жарандарга дагы бир ирет кайрылам. Кырдаал талап кылган бардык зарыл болгон шарттар менен тартипти катуу сактагыла. Ооба, элибиз абдан меймандос келет. Психологиялык жактан алганда чектөөлөрдү кабыл алуу оор. Бирок дагы бир жолу кайталайм. Тартипти сактоо бул өзүнчө бир жеке адамдын эмес, жалпы улутубуздун саламаттыгы деп белгиледи мамлекет башчысы. Буга байланыштуу Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды дарыгерлердин, өкмөттүн, жергиликтүү бийликтин сунуштамаларын так сактоого чакырды. Санарип заманында бири-бирибиз менен телефон, социалдык тармактар аркылуу байланышып туралы, карым-катнашты токтотолу. Чет өлкөдөн келгендер, алар менен байланышта болгондор, өзүңөр жарандык жоопкерчиликти сезип, мамлекеттик органдарга билдиргиле. Мындан качсаңар, өзүңөр гана эмес, жалпы кыргызстандыктарга зыян келтирген болосуңар деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Буга чейин айткандай эле баарыбыз тең жарандык жоопкерчиликти сезип, тартипти бекем сактоого мына үйрөнүшүбүз керек. Бул эч кимдин жеке иши эмес, бул маселе улуттун саламаттыгына тез таасирин тие турган маселе болуп калды. Бул илдет мага, менин үйүмө келбейт деген түшүнүктөн алыс болуш керек. Кенебестиге жол берүүгө муназыр болбойт. Дүйнөлүк кырдаалды көрүп жатасыңар. Ар бир үйлөгө, ар бир жаранга мына келиши мүмкүн. Ошон үчүн ар ким өзү үчүн эмес, баласы үчүн эмес, өзүнүн жакыны үчүн эмес, жалпы коомчулуктун саламаттыгы үчүн дагы мына жоопкер. Муну ар кимибиз терең сезишибиз керек. Биринчи кезекте тартипти жана жарандык жоопкерчиликти сактоо абзел.